Мектепте окуп жүргөн мезгилде, ал кезде бул жерде мектеп жок эле. Алчалы деген айыл болчу, ошол жерде 8 жылдык мектеп болчу. Ошол жерде ушул эжекебиз биз бирден 4кө чейин окутуп, ушул эжекенин таасири болду. Ушул эжекебиздин сүрөттү аябай жакшы тартчу. Формула эле тартып койчу, жок немеге, доскагачы. Анан ошонун таасири болду. Же ар жакта кандайдыр бир Алла Таала эме берди, Кудайдын эмеси. Ушинтип окууну бүтүп, анан ошо Бишкектеги сөзчүлөр окуу жайына барып, окуп, билим алып, анан совхоз тарабынан ал кезде совхоз болчу да, совхоз тарабынан жөнөтүлүп, анан совхозго келип, анан совхоз Папан совхозу болчу ал кездечи. Анан ошо Папан совхозуна кайрадан келип иштеп, анан советтик армиянын катарына барып келип, бүтүрүп, кайра дагы келип, ошо совхоздо иштеп жаткан мезгилде анан Союз таркап кетпедиби? Союз таркагандан кийин партия жоюлду. Партиялык система жоюлгандан кийин анан мектепке өтүшкө туура келди да. Анан ушинтип өзүм окуган мектепте иштеп калдым, өзүмдүн агайларым менен бирге иштеп калдым, ушул эжекелер менен. Анан ошонун эмеси менен, анан таасири менен мугалимдик кесипти аркылап калдым. Бүгүнкү аткара турган жумушубуз кандай темада экен, балдар? Жазгы пейзаж деген темада бүгүн сөз тартылып атабыз, Баарыңар даярбы? Абичиңер даяр, боектор даяр, карандаштарыңар баардыгы даяр. Палитра жетишпейт го бул жерде. Палитра. Палитраңар барбы? Палитраны сөзсүз палитра керек бизге, Азыр бизге биз акварель боёгу менен боёйбуз. Гуаш эмес, акварель боёгу, акварель боёгу. Билесиңер да акварель боёгун. Кичиңер даяр. Так, мына жерде эскизин өткөн сабакта биз даярдап койгонбуз. Мына биз муну азыр боёп, аягына чыгарып, сөз сабагыбыздын аягына чыгарабыз. Мен Калжанова Сенат, мен 5-Б классында окуйм. Мен сүрөт кружогуна кошулганыма 9 ай болуп калды. Мурда кичинемде сүрөткө кызыкчумун, бирок көп деле боек менен бой албайт элем. Азыр агай жардам берип, бизди шашып бойгондо шашпай бойгула деп, биз менен дагы көңүл буруп, биз менен отуруп сүрөт тартууга жардам берет. Жана өзүмдүн да чоң атам сүрөтчү, ошондуктан мен сүрөтчү болуп калдым. Агай жөнүндө айта кетсем, агай ушул бизди сүрөткө тартырып, азыр үйрөтүп жатат. Эми буйруса биз Ысык көлгө барабыз деген оюбуз бар. Ошол Ысык көлгө барганга биз сүрөт тартып даярданып жатабыз. Жана сүрөт тартканда биз көңүлдү көтөрүш үчүн бакка отуруп же башка жакка барып сүрөт тартканга дагы аракет кылабыз. Чыгармачылык менен, балдар менен иштеш агай жакшы да, кызыктуу экен да. Таланттуу балдар менен иштеп, балдар кызыгып, ушунчалык баягы сүрөтчүлүккө ушундай кызыккан таланттуу балдар көп болот экен мектепте. Ошолордун эмесин жандандырып, конкурстарга алып барып, ушундай ушу мезгилге чейин иштеп келем. Баардыгы жакшы болду, ийгиликтүү конкурстарга, республикалык, эл аралык конкурстарга алып барып, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип келди. Анан эми ушул Алкулов мектебинде азыр Кудай кааласа эң аксакал мугалим азыр өзүм болуп калдым. Дагы эле ушу талыкпай эле ушу пенсияга чыкканмын. Талыкпай эле ушу жаш муундарга, таланттуу балдарга билим берип келем. Мен ошо өнөрүмү үйрөтүп,
талкыбаш балдарга азыр такай өзүмдүн өнөрүмдү үйрөтүп, өнөрлүү балдарды алга сүрөп келем да. Biraz эми азыр таштарды иштейбиз. Бул жерде biraz таш бар экен, мен суунун жээгинде таштарды көрдүңөрбү? Булар biraz түстү башка түс менен, күрөң менен караны biraz аралаштырып туруп, анан кийин беребиз буларгачы. Көрдүңөрбү? Күрөң менен караны biraz аралаштырып туруп, таштын түстөрүн беребиз. Суунун жээгинде biraz таштар бар экен. Şu taşlarda biz kara menен күрөңдү аралаштырып туруп берсек, мындай таштын түсүн берген болобуз да. Мінекей. Көлөкө, мына жагы таштардын жагы. Biraz фиолетовый таштар. Балдарды бул кызыктырганда, бул негизги боёкта, негизги боёк менен ачылат да сүрөттүн бардыгы. Ошо боёкту кантип бериш керек, кандай боёкторду биринчи бериш керек, анан артынан кандай боёкту бериш керек, бардыгын үйрөткөндөн кийин анан балдар ошого карап кете берет. Боёкту берген сайын балдар ошого карап кете берет дагы. Барган сайын балдар анан кызыга баштайт баягы. Ушинтип балдар, таланттуу балдар эми көп экен, ошолорду кичине ошол менен иштеп атам. Мен Жигиталиева Альбина, 5-А класстын окуучусумун. Биз агай менен сыймыктанабыз. Анткени агай бизге жакшы тартууну жана боёкту туура колдонууну үйрөткөн. Агай ар өлкөлөргө барып, грамота, диплом деген ошондой сыяктуу эмелерди, медалдарды алып келген. Биз жакында Сколго барабыз деген үмүтүбүз бар, баарыбыздын. Агай көп окуучуларды Сколго алып барып, кээ-биркилери 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду ээлеп алып келген. Агай бизди көзүбүз менен көрүп, жакшына тарткыла деп үйрөткөн. Биз ошон үчүн табиятка чыгып, көзүбүз менен көрүп, өз көзүбүз менен көрүп, тартканга жакшы үйрөнгөнбүз. Бизди агай ошого үйрөтүп жаткан. Биз ага табиятка чыгып, тартканды агайга окшоп жакшы көрөбүз. Мен Мамасалиев Арсен 6-Б класстын окуучусумун. Мен көбүнчө кара карандаш менен тарткандарды жакшы көрөм. Айрыкча азыр бизде агай көптөгөн жаңы сүрөттөргө, жаңы басымдарга жасап, бизди акыл эсибиздерди, боёкко кызыккандарыбызды көбөйтүп жатат. Жана агай бизге өзүнүн беркиндей сабактарында бизге ушундай кара карандаштар менен, түстүү карандаштар менен тарткандарды жакшыртып, жана бизге башка дагы нерселерди, көптөгөн нерселерди үйрөтүп жатат. Мелис Абдурахманов деген бала ул балдардан бирөө эле болду, анан калганы кыздардан, көбүнчө кыздардан чыгат. Бул балдар баягы өзүнүн баягы сүрөт искусствосунда болгон баягы зеректигинен эле байкалып калат экен да. Ар дайым ошо арканан чуркап, агай бүгүн кружок өтөбүзбү, немеге чыгып сүрөт тартабыз деп, баягы ачык асман алдында дагы чыгып тартабыз да. Анан ошондой дайыма ошондой кызыгышат да. Ошо ачык асман астына барып сүрөт тартсак, агай жакшы болот, природаны тартсак, пейзаждарды тартсак деп, баягы таланттуу балдар ошентип эле өзүнүн арканан түшүп алат да. Ушундай агай, ушундай болайлы, агай көлгө барайлы, тетиги суустагы барып тартып келели, ушундай. Анан ошолордон ошо бир нерсе чыгат экен да. Ошолордон чыгат экен. Болбосо
беркиндей окуялар эми жөн эле кызыккан окуялар да бар, эми кызыгып, бирок ар жагында жок. Бир чыныгы талант бул Алла Таала жактан дагы берилет экен да. Ошондойлор бар. Эл аралык пионердик конкурс ушу Үскөлдө өтөт да. Баягы Барчын лагеринде өтөт. Анан бүт ого таланттуу балдар барат экен. Бийчилер, ырчы, сүрөтчү, ушундай таланттуу балдардын эмеси экен. Ошого барганда балдар өздөрүн эле ушундай өзү эргип, ал жерге барганда дагы башкача сезишет да. Көлгө барганда көлдүн таасири же билбейм. Ал жака барганда дагы эрги пайда болуп, дагы чыгармачылык дагы ачылып, ушундай окуучулар ушундай эме болот экен да. Көлдүн таасири билбейм, сыгылса. Көлгө барганда ушунчалык балдардын таасири, көлдүн таасири ушунчалык. Балдар ушу ачылып, агай, убакыт аз болуп калды, дагы келишим керек эле деп ушундай. Негедир ушу көлдүн таасири башкача болот экен деп, таланттуу балдардын эми ички дүйнөсүн ачабы дейм да, мен ушундай ойлойм да. Şu kölge barganda ушундай айрыкча балдар чыгармачылык менен агай бүтүп калды, дагы келе дешип, ушунчалык баягы көлдүн эмесине таасирленип кеткен да. Баягы барганда ушу тартып Көлгө апарып келген окуучум азыр 11 класста окуп атат, Жумабай Орозгүл деген. Бул окуучум да ошондой таланттуу, кызыгып агай көлгө 2 жолу барды, апарып келдим. Биринчи жолу баргандан кийин ага мен дагы келбесем болбойт, дагы келейин деп. Ошол жерге барып, көлдүн айланасында сүрөт тартып, бияка пленерге чыгып тартып аттык да. Анан ушул экинчи жолу барганда ушул окуучум жакшы ийгиликке жетишти. 3-чү орунду ээледи ушу республикалык эл аралык конкурста. 3-чү орунду ээлеп, министрдин дипломуна татыктуу болуп келди да. Мен агайдан көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Эң биринчи сүрөт тартууну, жана да агайда мындай үйрөнө турган кылык мүнөздөр аябай көп да. Жоопкерчиликтүү болууну үйрөндүм. Ошол мен катышкан эле жылы 2019-жылы биз эл аралык конкурска барганбыз. Бул агайдын көптөгөн эмгеги жатат бул жерде. Ошол жылы министрдин грамотасына ээ болгонбуз. Агай менен биргеликте сүрөттөрүбүз ошол жерге илинип келген. Мен агайга терең ыраазычылык билдирем. Дагы ошол эле конкурска, Скөл балдардын көзү менен эл аралык фестиваль конкурска 2022 жылы дагы барганбыз. Ал жылы болсо дипломго ээ болдук. Агай менен биргеликте. Агайдын өзгөчөлүктөрү аябай көп негизи. Айрыкча табиятка деген мамилеси агайдыкы башкача да, пейзаж деп коет. Пейзажга болгон мамилеси, тартып атканда берилүү менен жасагандыгы, бизде 99% аракет, анан 1% талант дейт го. Агайда мындай экөө бирдей да. Ушунчалык берилүү менен иш кылат, өзүнүн ишин. Анан бизге дагы ошондой болуп тартканды үйрөтөт да. Өздөрүнчө эле бир кандайдыр бир чыгармачылык менен тартып келишет да. Бу жерде биз эми бир килде тартабыз, мисалы натюрморт, живопись, ошону тартсак, кээ бир окуучулар үйлөрүндө өзүнчө чыгармачылык менен тартып келишет да. Өздөрүнүн ички дүйнөсүнөн чыккан эми бар чыгармачылыгы да. Негизи таң калтырат. Анан келип алып, биргеликте талкуулап, сонун болуп тур. Мына жерде анча-мынча көбүнчө карандаш менен иштеген окуучулар рисунок деп коет эми, жөнөкөй эле карандаш менен иштегендер. Баягы тамчынын эмесин берип, баягы образын берип, тамчы баягы суу тамчылаганда ошолорду тартышат да, ушунчалык кызыгышып, же интернеттен көрүшөбү нерсем. Ушундай карасам ушундай таң калышты. Мен аны тарткан эмесмин да, эми тамчы, ага ушундай тамчы. Өзүнүн баягы ички эмеси, баягы эме көргөндө ачылат экен дагы. Ошо жөнөкөй карандаш менен тартканга дагы болду ушундай окуучулар. Бүтүп кетишти. Анан көбүнчө акварель боёгу менен көбүрөөк иштешет. Акварель боёгундагы баягындай кисточка менен баягы боёкторду аралаштырып иштегенге. Ушуларды дагы жакшы окуучулар бар да, ушинтип аракеттенип, анан гуашка бир аз техникасы башкачараак. Акварелге караганда гуаштын техникасы башкачараак.
Анан акварель окуучулар үчүн ошол жеңилирээк болот да. Гуаш деген боек бар, анан акриловый деген дагы боектор чыкты. Алардыкы техникасы бир аз тазараак, окуучулар үчүн тазараак. Анан май боек деген бар, масляный краска. Масляный краска бул чоң профессионал сүрөтчүлөр иштешет да, окуучуларга буга иштейт. Агайдын мыктылыгы ошо өз кесин өтө жөндөп жакшы билгенден ушундай бир иш-чараларды уюштуруп дайыма райондук, областтык, керек болсо республикалык, эл аралык конкурстарга барып, Казакстанга барлы окуучусу ошо Казакстандагы бир журналдарга сүрөттөрү чыгып, агай өзү да Казакстанда атын унутуп турам, медалдары менен сыйланган агай. Ошондой эле Ысык көл балдардын көзү менен деген атайын эл аралык уюштурган конкурстарда дагы агай эң жакшы мыкты ийгиликтерге жетишип, окуучулары министрликтен ардак грамоталарын алганга жетишти. Ушундай чыгармачыл өз кесибин сүйгөн агайыбыз менен биз мектепте сыймыктанабыз. Балдар, мына бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгып калды. Мына бүгүнкү темабыз жазгы пейзаж. Жазгы пейзажды дагы аягына чыгып боеп бүтүрдүк. Мына үлгүрдүңөр бардыгыңар. Мына эми баягы суу менен иштелген себептен бир аз кургаш керек. Анан кургагандан кийин анан жыйнайбыз. Рахмат балдар, мына бүгүнкү сабагыбыздын дагы соңуна жеттик. Дайыма ушундай каникулга чыкканда дагы сөзсүз ушундай нерселерди боеп, пейзаждарды тартып жүргүлө. Унутуп каласыңар да кийинки 3 айда колуңар катып калат дагы, анан кийилгенде колуңар жакшы болбой калат. Ошон үчүн дайыма боек менен, жөнөкөй карандаш менен дагы көбүрөөк иштегиле каникулдачы. Дүрүү балдарым. Менимче сабак аяктады, анда саламатта калгыла болду. Канчалык окуучуларга жакшы тарбия берилип, ички дүйнөсү менен ушу берилип тарбияны жакшы берсе, ошо баягы өмөлүү дарак деген ошо болсо керек дейм да. Болгон ички дүйнөсүндөгү билимин жаш муундарга берип, анан ошолордон өсүп чыкса, кадрлар чыкса, ар кандай кадрлар чыкса, мисалы үчүн жогорку окуш жайларда, чет мамлекеттерде окуса, ушулар ошол мугалимдин мөмөсү болуш керек. Канчалык жакшы билим берген сайын баягы мугалимдин мөмөлүү дарак канчалык ийилет да. Кыскасы ошол мугалимдин аброю, ошо мөмөлүү дарак. Канчалык билимди көп берсе, жакшы билим берсе, ошо баягы мөмөлүү дарак болот деп ойлойм да. Ийилет ошо. Ошондой деп ойлойм.